Жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган Мыйзам жана турмуш программасы. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин пленардык жыйынында депутаттар бир катар көйгөйлүү маселелерди көтөрүштү. Аны менен катар алтын медальга ээ болгон спортчулардын ийгилиги туурасында дагы сөз болду. Депутаттардын сунуш пикирлери кийинки сюжетте. Жалпы кыргызстандыктарды куттуктап кетет элем. Дүйнөнүн чемпиону болгон биздин Акжол, Жоламан, күмүш медал, коло медал менен Амантур биздин жигиттерибизди куттуктап кетет элем. Андан сырткары бүгүн эртең күрөшө турган жигиттерибизге, кыздарыбызга да ийгилик каалап кетет элем. Жалпы бул Кыргызстандын сыймыгы болду. Анан дагы айта кете турган нерсе, мен 6-чы чакырылыштан бери ушул маселени көтөрүп келем. Алмаз Акунжанович, бүгүнкү күнү ушу желегибизди дүйнөгө таанытып аткан жигиттерибиздин. Бүгүнкү күнү ошолардын өздөрүнүн машыга турган залы жок. Мен дагы спорт чебери катары кече Сербиядагы Белград шаарында өткөн дүйнө чемпионатындагы 2 алтын уткан Акжол, Жоламан баатырларыбыздын жалпы баарыбыз куттуктайбыз. Жалпы кыргыз элин куттуктайбыз. Бул баатырларыбыз тарых жаратты. Жана жаштарыбызга болор болбос соцсеттеги TikTok, соцсеттеги жаман илдеттер менен алектенбей, спорт менен дос болууга, спортту сүйүүгө чакырам. Бул баатырларыбызды татыктуу баасын беребиз деп ишенем. Президентибиз да баш болуп, ушул Facebook'та куттуктоолорун айтты. Мындай мамлекетти элди сүйүндүргөн жакшылыктар көп боло берсин. Биздин сырттагы мигранттардын дагы ушул күнгө чейин дагы маселелери толук чечилбей турат. Ошо боюнча кеңири келип маалымат берип, элге коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсо, кирди чыкты, регистрация, ошондой эле ПЦР боюнча эл түшүнбөй атат. Кайсы мамлекеттер ПЦРди кабыл алган, кайсы мамлекеттер жойгон. Мына ушу Талас областына караштуу Өтмөк жолу жазалды, ошол эле Бакай атанын ички жолу, Кайлин көчү айылы, Кызыл Октябрь айылы, Көк Ташка кеткен жол, Ламатбекке айылын жолу, ошол эле Түт айылынан Кайлинге чейинки жолдор жазалды. Баягы чындап келгенде муну үчүн чоң рахмат Кыргыз өкмөтүнө. Бирок жолдордун состояниясы, акыбалы жаңы жазалган жолдо эмес да. Өңгүл-дөңгүл. Эртең күнү ошол жолго кар жайт, жамгыр жайт, кар турат ошо баягы неровный жерге. Анан жолдун баягы иштей турган эксплуатациясы 2 жылга азаят да. Может 10 жыл иштей турган жол 5 жыл иштеп калышы мүмкүн. Мага Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыз кайрылыптыр. Негизи ушул терминологияны караш керек. Этникалык кыргыз, анан жөнөкөй кыргыз деп бөлбөй эле бир эле кыргыз деш керек. Анткени каныбыз бир, жаныбыз бир болгону башка жерде туулуп, башка жерде чоңоюп калды. Ошол бир жакшы ниет менен түпкү тегине ата мекенине келип жаранды калалы десе, мына окуяны карасаңыз, урматтуу төрага. Уулу дегендин уусу үйгө окшолуп калыптыр. Ошону уулу эмес, үйлү экен, документ бербейбиз, кайда барсаң анда бар, сени жарандыкка кабыл алгандардын тизмесине киргизбейбиз деп атыр бир чиновник. Бул эмне деген нерсе эми? Ар бирибиздин почеркибизде бир проблема бар. Ууну үйгө окшоп жазгандар бар, тыны шыга окшоп жазгандар бар. Толтура бизде, сабатсыздар. Эми ошон үчүн ушундай кылып атканы туура эмес. Мен азыр атын айтпай эле коеюн. Сөз эсин табат. Ким угуп атса, эки кулагы менен угуп койсун, мындай кыянатчылык болбосун. Эми бирдеме үмүт кылып, байкуш атайын мекен издеп келген байкуштарга анчалык корду көрсөтпөш керек. Мыйзамды аттап өтүп. Эми бул деген бирдеме бере калсаң бүтүрүп берем деген эле сөз да. Ошон үчүн урматтуу өкмөттүн өкүлү, президенттин өкүлү бир көңүл бөлүп койсоң ушул маселеге. 5 күн мурун Ленин районунда 18-чи бала бакча ачылган. Жал Кичи районунда. Анан элдер менен жолугушууда өткөргөндө биз айтканбыз, электрондук кезек болот депчи. Азыркы учурда Алмаз Акунжанович элдер наразы болуп атышат. Биринчиден эмне себеп болуп калды? Электрондук кезек бала бакчаларда бүт Жал Кичи районунун биринчи микроучастоктон кириш керек деп биз аларга айтканбыз. Мэрия, акимият эчтекени чече албай атат. Бүт система электрондук кезегин Минцифрада, полностью комплекс программалары бүт барын алып барган саясатын билим берүү министрлигинде да. Ана микроучастоктон азыр 2 күндөн бери электрондук кезек ачылды. Ошо менен микроучастоктон эч ким кире албай калды. Башка райондордон бүт баары кирип кетишти. Элестетиңиз, азыр
микрорайон жалда 100 орунду бала бакча болсо 300-400 адамга чейин балдарыбызды киргизебиз ошол жерге. Анан 300-400 ата эне эртең менен анан жана кечинде ошо балдарды алып келип баштайт башка райондордон. Жалаң эле пробка болуп кетет да. Бүгүнкү күндө ата энелер кайрылып атат. Ушу билим берүү министрлиги боюнча жанагы окуу куралдары, китептердин жетишсиздиги боюнча. Ушул боюнча ушу билим берүү министрлигинен ушул чакырып, ошол маселени угуп койсок. Аны экинчи маселе, Алмазбек Акунжанович, президентте тапшырма бердиле, Гостройдун председателине өзүнүн сөзүн бердиле. 70-80% бүткөн мектептерди быйыл бүтүрөбүз деп. Эмне үчүн ошолор быйылкы жылы бүтпөй же башталбай тургандары бар. Ошол үчүн Гостройдун председателине чыгырып койсоңуздар, ушул жерден ошол боюнча информация угуп коелу. Ош Разаков жолундагы экинчи категория эл аралык жолдун 118 миллион доллар Япониялык кредит грант келгенине карабастан тендерди уюштура алышпады. Жолдун боюнда жолду кеңейтебиз деп элдин үйлөрүн бузуп салышкан. Жол дагы деле башталбай турат. Былтыртан бери какшап келатабыз. Транспорт министри эптей албайбы, отставкага кетсин. Бир жумадан бери жана кара кечедеги көмүр ташыган айдоочулар кайрылып атат да. Кыш жакындап калды дейт. Бүгүн ушу көмүр ташсак жолдун сапаты өтө начар дейт. Таштар оркоюп чыгып калды дейт. Ушу иштегенибиз болгон тапканыбыздын баары ушу дөңгөлөккө кетип атат деп суранып атат. Бир жумадан бери какшап атышат. Буга чейин транспорт министринин орун басары Табылды Гапурович убадасын берип кеткен дейт. Түндүк түштүк жолун жасап атышат. Ошол Кытай фирмасы бар. Ошолорго эле бир айтып, грейдер менен бир өтүп койсо дейт, бир 5-6 километр экен. Кыш жакындап калды, Алмаз Окжанович. Ушуга бир жакшыраак көңүл буруп, бир тапшырма берип койсоңуздар. Менин бүгүн көтөрүп турган маселем нарын жол маселеси. Тизмеге кирген жолдор бүгүнгө чейин жасалып элек, башталып элек. Башталган жолдор бүтпөй жатат. Акча которуп элек, сурасак акча которуп элек деп атат. Ошо акчаны Алмаз Акунжанович тезирээк которуп берсеңиз, кирбеген жолдорду киргизип берсеңиз, себеп дегенде Кыргызстандын башка жерлеринде башка жолдор 2-3 сыйра жасалып атат, бизде бир да жасай элек. Андан тышкары ушул жерден Бакыт Эргенич Төрөбаев сөз берди эле, Нарын шаарына 5 километр жол кылып берем деп. 1 метр жол кирсе элек. Баарыбыздарга маалым болгондой, быйыл 29 сентябрдан 2 октябрга чейин Турцияда Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну болот. Ошол көчмөндөр оюна биз башындан 23 оюн киргизди элек. Бүгүнкү уккан маалыматтарга жараша, ошол 23 оюндан 4 оюн калыптыр. 2 оюну соревнования катары көкбөрү менен күрөш. 2 оюн болсо показательный болуп калыптыр. Бүгүнкү күнгө чейин мен Эреңиш Федерациясынын президенти катары, өзүмдүн федерация катары айтып кетсем, биздин балбандар 2 жума сбордо жүрүштү. Ошончо менет, ошончо эмгек текке кетип атат. Көкбөрүчүлөр чалып атат, Эреңиштер чалып атат, башка федерациянын өкүлдөрү чалып атышат. Эмне үчүн бүгүн биз ошол 23 оюндан 4 оюн калды деп. Ош шаарында шайлоочулар мага чалышты эртең менен. Бүгүн Ош шаарында митинг болот экен. Көптөгөн адамдар чалышты. Активисттер жана биздин ошол Ош шаарынын жашоочулары чалышты. Алардын талабы Ош шаарына Азаттыктын өкүлчүлүгү ачылып жатыр, филиалы. Ошону ачылбоо максатында чыгабыз дейт. Ачылбаш керек дейт. Анткени 2010 жылы Ошто Ош окуясы болгон. Өзүңөр жакшы билесиңер. Ошондо Азаттык адилетсиздик кылган, бир багытта маалымат берген. Жана ошондой эле келечекте биздин Кыргыз, Тажик, Кытай чекараларына көптөгөн тоосулар болот. Ошону себеп кылып, алар митингге чыгабыз деп жатышат да. Ошондо бир көзөмөлгө алып, бир тапшырма берип койсок. Урматтуу кесиптештер, кечээ күндү дагы жүрөгүбүздү ооруткан окуя болду баткенде. Чек арада чыр чатак чыгып. Тилекке каршы чек ара маселеси чечилмейинче мындай маселелер чыга берет окшойт. Урматтуу төрага, комитеттерге тапшырма берсеңиз, биз жылдын башында баткен боюнча токтом кабыл алдык эле. Маселелерин чечүү боюнча. Анан кийинки жумага карап чыгып, ошолордун аткарылышын карасак. Биз өткөн жумада Кыргыз нефтегаз акционердик коомунун 90 жылдык мааракесине барып катышып келдик. Ошол мааракеден кийин менде бир суроо пайда болду. Мына бизде Кара Балта шаарына жакын жерде
Жунда деген ишкана ачылып, нефтеперерабатывающий чоң завод. Ачык маалыматтарга ылайык, айына 800 000 тоннадан ашык нефтини переработка жасашчу эле. Биздин мамлекетибиздин бюджетине салык татарды канча деген адамдар ошол жерде иштейт болчу да, иш менен камсыз кылынат болчу. Белгисиз себептер менен көп убакыттан бери бул завод иштебей атат да. Бизге келген маалыматтар боюнча сот процесстери бар экен. Эгер сот процесстери болгон болсо, сот жүрө берсе болот. Бирок ал заводду биз иштетсек, ошол биздин бюджетибизге, биздин элибизге чоң пайда болот эле. 7-нчи чакырылыштын депутаттарын тааныштыруу боюнча эл депутаты ким рубрикабызды улантабыз. Мында депутаттын буга чейинки басып өткөн жолу жана жасаган иштери, ошондой эле ийгиликтери туурасында кеп болот. Ал эми бүгүнкү биздин программабыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Ырысбек Атажанов болот. Мен өзүм 1974 жылы Баткен обласына караштуу Кадамжай районунун Айдеркен шаарында төрөлүп өскөнмүн. Балалык кеземи, биздин балалык кез Союз кезинде ошол Союздун тарбиясын алып, Союздун ошол багытында чоңойгонбуз. Андан тышкары ошол 1991 жылы Айдеркен шаарындагы номер 2 орто мектепти бүтүп, анан Бишкек шаарына жогору окууга тапшырганы келгенмин. Жогору окуу жайына 1991 жылы тапшырып, ошол мезгилде биз өз алдынча эгемендик мамлекет болуп, Кыргызстан мамлекети түзүлүп, Союз тарап кеткен, ошол бир кыйынчылык шарттар болуп калды. Ошол эми жаңы перестройка болуп, бир топ кыйынчылыктарды көрүп, анан окууга өтпөй да калганмын. Ошол бойдон Бишкек шаарында калып, анан 5 жылдан кийин ошол кезде Касси болчу, азыркы Кыпуста университети, ошого тапшырып, анан 2001 жылы окууду аяктаганмын. Кесибим жол куруучу, бирок кесип боюнча иштеген жокмун. 2005 жылы Ички иштер министрлигине кирип 3 жыл иштедим. Айлык майын аз болгонуна байланыштуу ишти тапшырып, анан өзүм жеке ишкерлик менен алектенип, ошол Европага барып, Европадан автоунаа ташып, ошону ишкерлик менен алектендим. Жеке ишкерлик менен 2000 азыркы былтыркы шайлоого чейин 2020 жылга чейин жеке ишкерлик менен алектендим да. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой Кадамжай Хайдаркан жолу бар. Ошону жазып алсаңыз, 30 жылдан бери ушул жолдо эч кандай бир иш жүргөн жок да. Жогорку кеңешке эң биринчи максатым эми ушул биздин элибиз ишенип шайла берсе, ушул элге, биздин сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанга таза ак кызмат кылып, ошол элдин үнүнү бийликке жеткизип, ортодо эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп, ошол элдин үмүтүн актап иштеп берем деп, ошол бир жакшы багыт коюп, ошол жогорку кеңешке депутаттыкка коюп, элибиз ишенип шайла берди. Азыркы мына өзүңүздөр билесиздер, депутат болуп иштеп атам. Жакшы мыйзамдарды жазып, ошол мыйзамдарды көзөмөлдөп, ошол мыйзамдын аткарылуусуну карап, ушул биздин мамлекетте бир өнүгүү жолу болсо деп, ошо элибизге жакшы шарттар түзүлсүн деген ошол максатта келдим. Бизде эми коомдо бир топ маданиятсыз иштер да болуп атат. Жала жабуу боюнча ушул биздин кээ бир мурун иштеп кеткен саясатчылар дейбизби, атка минелер дейбизби, ошол азыркы иштеп аткан бийликке жала жабуу боюнча. Андан тышкары бир топ биздин ушул коомдо, биздин мамлекетте бир туруктуу жашоо болсун, бир мамлекет өнүкпөсүн деген биздин ушундай маданиятсыз жарандарыбыз бар да, муну моюнга алыш керек. Ошол мен эң аябай көйгөйткөн маселе ушул болуп атат да. Бул Кадамжай районунда болгон бул баарыбыздын жүрөгүбүздү өйкөй турган окуя болду, жаман иш болду. Себеби ошол миграцияда жүргөн ата-энесинин жалгыз кызы экен да. Жүрөгүмдү аябай оорутту. Бул аябай жаман бир
баардык коомчулуктун жүрөгүнө ооруткан бир аябай жаман иш болду да. Бул 14 жашар кызыбызды ошол 4 жарандын ичинде арасында бир жашы жете элек балдар бар экен. Эми ушул биздин 14 жашар кызыбыздын ата-энеси Россия мамлекетинде мигрант болуп эмгектенет экен. Ал жалгыз кыз экен, ошол үй бүлөнүн жалгыз кыз экен. Ал ата-эне да бир боройлоп, ыйлап аябай бир жаман акыбалда калышты алардан. Андан тышкары бул ошол 4 жарандын дагы тагдырына балта чабылды да. Эми алар бул коомдон жашай турган эч кандай бир үмүт деле жок калды да. Алардын ата-энелери, бир туугандарына да кыйын болду. Ошон үчүн эми бизде мындай окуялар эми кайталанбасын. Ушул биздин мамлекетибизде эң биринчи тынчылык болсун. Парламенттин таасири жакшы эле, мен жакшы деп эле ойлоймун. Себеби кандай ушул элдин көйгөйү болсо биз ошол бийлик бутактарына жеткизип ошол чечип атабыз. Мен өзүм мына депутат болуп келгенде мен өзүм программам бар болчу. Ошол Кадамжай районундагы бир топ көйгөйлүү маселелер. Ошол элге убада берген элем, ошол бардык убадаларым четинен аткарылып келатат. Эң биринчи жакшы долбоорум бул ошол Кадамжай Айдеркен Чечме автожолу. Себеби бул жолдун каралбаганына бир 40 жыл, 50 жыл болду да. Ошол Союз таркагандан бери бир дагы бир ошол жогорку деңгээлде иштеген биздин аткаминерлер бирөө да көңүл бурган эмес да. Мен муну ошол март айында урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке кирип, ошол элди үнүнө жеткизип, азыр ошол Садыр Нуркожоевич туура кабыл алып, өзү чечим чыгарып, ошол жолубузду бүтүрүп бергенге салым кошту. Мына Кудай буйруса, октябрдын аягында ошол биздин 54 километр автожолубуз бүтүп калды. 2018 жылы мен шаарда жүрсөм, мэрия кызматкерлери чалышып мени. Анан ошол сиздин Лев Толстойдогу үй жайыңызга келдик. Ошол жерге келсеңиз бир топ маселелер бар деп калды. Анан мен бардым. Барсам, мага жолдун проектин көрсөттү. Ушул Лев Толстой Садыгалиева кесилишинде болчу. Biz ушул Лев Толстойду Алыкулов көчөсүндө жолду улап алып чыгалы деп ушул проектке кирди. Сиздин ушул үй жайыңыз, 11 сотук жериңиз ушул жолго туура келип калыптыр деп мага айтышты. Анан эми ата-энем мен сүйлөшөйүн дедим. Ата-энем мен байланышайын дагы, анан мен сиздерге кабар берейин дедим. Анан мэрия кызматкерлери айтты, биз бул жерди ошол мамлекет сатып алат сизден. Же болбосо бир жерден үй беребиз деп ошондо сунуш беришти магачы. Анан мен ата-энеме келип бакылдаштым. Ушундай биздин менин үй жайым ошол жолго туура келип калыптыр. Шаардагы тыгынды азайтыш үчүн ошол жолду Алыкулов көчөсүндө Лев Толстойду узартып алып барат экен. Эмне кылайлы десем, анан ата-энем жакшы сөз айтты. Балам, ушул жолду берсең, ошол эл пайдаланат, мамлекетке пайда болот. Сен акча албай эле, үй жай албай эле, ошол мамлекетке өткөрүп бер. Ошо менен жолуң ачылып кетсин деп мага сунуш беришти. Анан мен ошол ата-энемдин сөзүн эки кылбай, ошол үй жайымды ошол жолго берип койдум. Азыр ушул жол түшүп, эл пайдаланып жатат. Акысыз бердим. Мен анан ошол кезде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев болчу. Ал мени чакырып ошол жерде мэр Суракматов именной алтын саат беришип, калуу тилектерин айтып, ыраазычылыгын билдирип, жакшы тосуп алып, ошондо белек тапшырышты. Алдыдагы пландарым эми жакшы мыйзамдарды жазып, көзөмөлдөп, ушул элибизге, мамлекетибизге, журтубузга таза кызмат кылуу. Бүгүнкү чыгарылышта мыйзам жана турмуш программасы болду. Аны мен Нургүл Эшбаева алып бардым. Берүүнүн максаты жогорку кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгүн чагылдыруу жана бейнесин ачып берүү болуп эсептелет. Парламенттин бир жумалык ишмердүүлүгү мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Толугу менен жогорку кеңештин YouTube баракчасынан күзөтсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.